күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп кыргыз эли байыртадан эле билим алууга умтулуп келишкен. Ал эми билим алуунун эң негизги каражаты бул китеп экени баарыбызга маалым. Убагында залкар жазуучуларыбыз келечек муундун кат сабатын ойлоп, не деген асыл эмгектерди жаратып кетпеди. Китеп адамдын чыныгы досу жана окутуучусу, акылдуу кеңешчиси жана ишеничтүү жардамчысы. Бирок учурда китепканага барган жаштардын саны азайып, социалдык тармакка азгырылгандар көбөйдү. Биз да жаштарга кандай китептерге кызыгат экенин билүү максатында аларга суроо салдык. Акыркы жолу ошо Жусуп Баласагынды, Толук Молдонун автобиографияларын окучук, окуудан тапшырмалар бергенде. Жок, эмес такыр. Историю Кыргызстана, последнюю книгу, которую я читала, да. Бул бир жума мурун болчу. Биз окуган ошо Ак эмен окугам. Бул чыгарма абдан жакшы. Бул мен школда окуган кезден бери окуп жүрөм. Адабияттардан чыгыш адабиятын окуган элем. Мартин Дейн деген китепти окуган элем акыркы жолу. Жолу өзүңүз көргөндөй канааттандырарлык эмес. Албетте мындай кайдыгерликтин себеби эмнеде? Замандын талабыбы же болбосо окуу үчүн китептердин жетишсиздигиби? Кызыктыра турган эчтеке жок болот. Эмнени окуйсуң? Мисалы үчүн окуй турган азыр гезитте жок, балдардын журналы да жок, гезитте жок, Кыргызстан маданияты жок, алатоо жок, Эмнени окуйт? Китепти сүйгөн адам аны интернетке же башкасына да алмаштырбас. Дегенибиз эч нерсеге карабай белгилүү кыргыз жазуучуларынын чыгармалары жарыкка чыгып, эл назарына коюлуп келүүдө. Кайсы бир учурда мына мынтип жаштарыбыз колдорунан китептерди түшүрбөй окуп келишкен. Ал эми булардын ордуна бүгүнкү күндө гаджеттер жана смартфондор келди. Бирок ошого карабастан окурмандарды китепти сүйүүгө үндөгөн мына мындай көргөзмөлөр уюштурулуп келүүдө. Бул көргөзмө Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, белгилүү прозаик Кеңеш Жусуповдун 80 жылдыгына арналган. Китеп сүйүүчүлөрү жазуучунун чыгармачылыгына тиешелүү жол очерктери, публицистикалык ой толголору менен таанышты. Кыргыздын даңазолу, Кыргыздын бөкөлөтү, Кыргыздын чаң басып жаткан чөптөрүн, сууларын, таштарын элге алып чыгуу. Кеңеш Жусуповдун чыгармалары бир нече тилдерге которулган. Анын чыгармачылыгында балдар адабиятына да чоң маани берилип келет. Бул иш-чаранын негизги максаты катары жазуучунун чыгармачылыгын баалоо жана аны менен катар жаштарды китеп окууга үндөө. Китепсиз бардык тармактагы илим билимди таануу өтө кыйын. Андыктан китеп окуу менен акылыбызга акыл кошолу. Гүлзада Сумбекова, Самат Исмаилов, НТС Таңшоула.